Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Пурулча Аблабекова. 1-июлдан баштап Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы эс алууга кетет. 6 ай аралыгында эл өкүлдөрү эмне жумуштар менен чарчап эс алууга кеткенин жатат. Саресеп салып көрөлү. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасы Сейитбек Алмазбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын кечиресиз. Мен Атамбаев Сейитбек Алмазбек. Мен Талайбек кызы Жылдыз, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып. Мен Талайбек кызы Жылдыз. Мен Сакараев Медербек Жаманкулович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигинди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо ант беремин. Мен Түменбаев Акылбек Тогузбаевич, Мен Култаева Гүлшаркан. Өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын. Думаров Атакан Кирсанбаевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Нарматова Орозайым Көчкөнбаевна, Жогорку Кеңештин Мен Нарматова Орозайым Көчкөнбаевна. Чүйдөгендерлер депутаттардын негизги көйгөйү дарат кагазы болду. Мен аябай элдин алдында барганда жаңы жүздөр деп элдер бизди колдоду эле. Туалетинде же туалетный бумагасы жок. Эгер чарбалык иштерибиз, ичиндеги иштерибиз ушул болуп аткан болсо, мамлекеттин акыбалы кандай болот эртең? Депутат Коргонбай уулунун бул көйгөйүн коомчулук талкууга алып, чечүүгө аракет жасашты эле кайра таарынып чыкты. Бирдекен айтсаң, бир жерден кыркып алып, өткөндө ак үйдүн ичи мондой экен десем, именно ошо туалетный бумага бир жерлерин кыркып алып тур дагы, аны чыгарат. Депутаттардын дарат кагаз көйгөйү араңдан чечилип жатса, алар чарчап башташты. Жетинчи чакырылышка өзгөчө таланттуу депутаттар топтолгон. Тагыраагы депутат молдого айланып, трибунадан фатва чыгарып жаздады. Бакара 2-сүрө 219 эмеси беренеси. Сенден арак жана кумар оюндар тууралуу сурашат дейт. Куранда жазылган. Ал өкөндө чоң күнөө бар. Бирок адамдар үчүн бир аз пайдалары да бар деп турбайбы? Айтат. Буларга да салерке беребиз. Эгер ала турган болсо, аласыңарбы? Алабыз. Алсаңар келип кол койгула. Башкаларга дагы мүмкүнчүлүк бергиле да. Шариатты башка жерден айталы. О, мен Кудай иман берсин. Аны улай Надира Нарматова көйгөйлөрдү жаңылмач менен жеткире баштады. Жер-жеринде бир айылда 10 айыл болсо, бир айыл өкмөттө 10 айыл өкмөт болсо, 10 айыл өкмөттөн айылдынга... Что он говорит? Бомбарбия. Кергуну. Ал ортодо төрага депутаттарды ынтымакка чакырып ыр окуду. Өлбөй тирүү калбайсың, жан аманат барктай бил. Ыркырашпа түрүңдө ырыс алды ынтымак дейт. Я согласен. Ну и прекрасно. Депутаттар эл өкүлү экендигин унутуп калышып эле парламентте абысындар айтышын айландырып алышкан. Ушул биздин граждандардын атыны, фамилиясын коюп алгысы келеби? Бул мыйзам боюнча эл аябай нааразы. Бирок эле депутаттарны коррупционер депутаттар эле колдобосо, бул мыйзамды колдобойбуз. Мына мен колдойм бул мыйзамды. Мен коррупционер. Мени куттуктаганыңыз үчүн рахмат. Сизди мен атыңызды айтып коррупционер дейлекмин, бирок коррупционерлер бар. Кааласаңыз фамилиясын айтып коеюн. Жогорку Кеңештин дагы аброюн сыйлаңыздар, урматтаңыздар. Антип түшүрбөңүздөр. Эгер андай бүгүлүп кызмат кылам десеңиздер, анда комитетке барып иштеңиздер. Коюн колтукка кирип, мындай деген киши гана. Эгерде паткалемчилик кылып, жанакындай кылсам, бул жерде жүрбөйт элем, башка жакта жүрөт элем. Мындан кийин мен сөзүмө комментарий бере турган болсоңор, анда башкача сүйлөшөбүз. Вот так вот не надо. Надо вот так, так, так. Понятно? Я понял. Надо вот так, так, так. Вот так вот не надо. Деген менен депутаттар бири-бирине эле жожогороз. Анткени өкмөттүн урушун унчукпай угуп беришет. Эгерде
добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканы оозуңа алып сүйлөнбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөшүрөк, тилим барда эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кезебеген, колуң сындырып коем. К кабинету министров Кыргызской Республики, Конституции и лично ко мне. Пожалуйста. Никто не давал вам право... Эдил Жолдубаевич, дагы айтып атабыз. Биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Сиз өзүңүз бузуп атасыз. Меске суроо берилекмин. Меске суроо берилекмин. Болгон калысты айтты меске. Суроо берилекмин. Суроо берем меске. Суроо берилекмин дагы. А что, так можно было, что ли? Бул парламент бакта койгуч депутаттар менен толукталып, Элдик генерал экени калп экен. Ошончо ата журт партиясынын башында туруп, ушунча мамлекеттин 2 жыл бир тизгинин кармашканы калппы. Бизди патхалимчилердин же болсо колтукка кирген кишилердин катмарына кошпосун. Мен болгон объективно айтып атам. Бактырге эң биринчиден сизди куттуктайм. Сиз эми айыл чарбандагы мыйзамды да элдин көйгөйүн жакшы билесиз. Чындап келгенде татыктуулардын татыктуусу. Бул киши билгенде айыл чарбасын, бул киши билгенде мыйзамды, бул киши билгенде анча жетекчилер билбейт. Анан көрчө макул десеңиздер. таптаза кылып эле. Арасында талтайгандары да жок эмес. Баары жакшы болот, ынтымакта болсок. Ошол үчүн талтайбай. Хочешь, я покажу тебе, как это делается? Да, покажи мне. Пожалуйста. Просто очень просто. Надо помочь, надо? Не, мастер-класс. Раз, два, три. Безделье, игрушка дьявола. Депутаттардын ишини өздөрү тандап шайлап алган эл эмне дейт? Бул тууралуу сурамжылоо жүргүздүк. 7-чи чакырылыштын депутаттарына иштегенде кандай баа бере аласыздар? 7-чи чакырылыштын депутаттары бардыгы эле аракет кылып жакшытан иштеп жатат, бирок кээ бир депутаттар бар, которых нужно отметить, которые действительно азыр элге деп аракеттен оя жакшы иштеп атканда. Мурунку сазыптарга караганда жакшы иштеп атышат го. Сиздин оюңузча кайсыл депутат мыкты иштеп атат? Менин оюмча Советтер Союзундагыдай болуш керек да. Бул депутаттык өз укугун нерсеси жок, булар сатылган жана партиялыктар ошо тетири да. Мен сүйлөгүм да келбейт. Нормально, молодцы. Красавчики, чего? Хотелось бы, чтобы больше обращали внимание на нужды людей, на более простые вещи, чем изменение улиц, названия и так далее. Журналист жана Ерлан Коклов жакшы иштейт го дейм. Бурда кандай болсо, азыр деле ошондой. Андан дагы начарлары келди деп ойлойм. 7-чи сазды көрдүңүзбү? Жок, көргөн жокмун. Популисттерде. Ол менен сүйлөп туруп, радио эстеке жок да. Адахан ака өздө. Андан башка ким? Канча жылдан бери ошол киши. Дооронбек Садырбаев агабыз айткандай, кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок сүйүп өлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа. Агитация учурунда берилген убадаларга ишенип, чоң үмүт менен шайлап алган 7-чи чакырылышыбыз деле кыйратпай калды көрүнөт. Бу элдин камын көрсөңөр болбойбу? Элден кылдайсыңар. Жөнүзө кылан кылдай бересиңерби? Бирок ким билет, күзгө чейин депутаттарыбыз ойлонуп өздөрү айткандай жаңы күч, жаңы дем менен келер деп туралы. Эй, силер каяка? Сен олтура тур. Биз азыр. Эртең ачып алгандан кийин бир тешигинен задний проходунан местныйларды киргизип, жанакында болуп кеткен турган болгон болсо, чатак болот да. Демек, биздин ичер суубуз түгөн эле экен да, иә. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.